Урматтуу мекендештер, 17 апрель 2020 жылга карата маалымат. Бир сутка ичинде жалпысынан 23 бейтап ооруканалардан айыгып чыгарылды. Республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпысы 114 бейтап айыгып ооруканадан чыгып үйлөрүнө кайтышты. 23 бейтап бул Ош шаарынан 7, Бишкек шаарынан 9, Жалал-Абад областынан Сузак айыл өкмөтүнөн 7 бейтап кайталап алынган анализдердин жыйынтыктары терс болуп, сакайып чыгып үйлөрүнө кайтышты. 17 апрелге карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 23 учуру катталды. Бишкек шаарынан 14, Чүй областында 1, Ысык-Көл областында, Каракол шаарында 2, Ош областында 4, Ош шаарында 2. Жалпы ушу башынан баштап 489 учурга жетти. Жалал-Абад областында 93, Ош областында 135, Ош шаарында 73, Чүй областында 28, Бишкек шаарында 102, Баткен областында 5, Нарын областында 45 учурга жетти, Ысык-Көл областында 8. Бир сутка ичинде ушу коронавирус жуктуруп алган медицина мекемелердин кызматкерлеринин арасында 12 учур катталып турду. Бишкек шаарында 7, Ош областында 4, Ош шаарында 1. Бул медицина мекемелеринен кызматкерлердин арасында чыгып аткандардын ичинде 30-38 дарыгер жугузуп алгандыгын айтып атабыз. 46-сы ошо орто билимдүү биздин кызматкерлер. Мындан тышкары ошол медицина мекеме уюмдарында иштеп аткан дагы 18 ар түрдүү кызмат кылган 18 биздин адистерибиз бар.